болот экен да мен сыяктуу адамдар чыгып атпайбы деп. Менин кесибим айта турган болсом, мен азыр өзүм 34 жаштамын, атым Жаңыл, фамилиям Кожошова. 5 баланын апасымын, кичинекей балам 7 айлык, 2 жашар балам бар. 1-класста, 2-класста, эң чоңубуз 6-класста окуйт. Өзүм үй бүлөм боюнча айта турган болсом, 4 кызбыз үй бүлөдө, 4 кыздын 3-үчүсүмүн. Жөнөкөй эле семьяда үй бүлөдө чоңойгон кызмын. Бул бизнеске келгенде жолдошторуңуздар ушундай кылып сыйлап каласыздар. Өзүм математика факультетин бүткөнмүн. Мен жолдошум физика факультетин бүткөн. Бирок өзүбүз кесибибиз боюнча иштеген жокпуз. Тилекке каршы себеби дегенде биз Касым экөөбүз баш кошкон мезгилде биз аябай жаш элек, себеби дегенде биз студент элек. Студент мезгилде эч кандай бизге киреше жок болгондуктан биз аябай анан тем более биздин мечтабыз чоң болчу да. Башкача жашоону элестетет элек, башкача кыялдарыбыз бар эле, ошондуктан мугалимдин айлыгы менен биз өзүбүз элестеткен мечтабызга жете албай эткенибизди билгенибизде биз мугалим болбой эле ар кандай кесип башка бизнестерге алек кылып изденип баштадык да, мындайча айтканда. Базарда иштедик, эл катары Россияга бардык, Казакстанда жүрдүк. Ошентип эл катары биз да издендик, мындайча айтканда. Москвада жүргөндө биз эң чоң кызыбыздын даже басканын, күлгөнүн, сүйлөгөнүн көрө алган жокпуз. Себеби биз жаш үйлөнгөндүктөн үй бүлө болгондон кийин уже бир нерсеге талпынасың, аны кылайын, муну кылайын десең, Кыргызстанда жетишпейт экен. Ошондуктан ушундай жашоо бизге дагы келди. Кийинки кыздарды төрөлүп баштаганда уже биз мен Кыргызстанда экөөбүз эки жакта жашап баштадык. Бул эми көп эле үй бүлөлөрдө бар да. Ошентип биз кыйналышып жүргөн мезгилде, аябай изденип жүргөн мезгилде биз ушул компанияга мен жолдошум көбүрөөк китеп окуп, ушундай изилденген адам да бизнестин жүзүнөн. Изилдеп ушундай бир компания, сетевой компанияга жазылабыз деп айтты мага. Мен сетевой компания эмне экенин даже билбейт элем. Ол эмне сетевой компания деп сурагам да менче. Анан ушундай алой мен Казакстанда турдум, мен жолдошум Москвада эле алган. Экөөбүз эки жакта жүрдүк. Ушундай алойго барасың, жазыласың деп. Мен бардым, жазылдым, даже эч нерсе түшүнгөн жокмун. Айтты, жакшы жашоо бар экенин түшүндүм, бирок эч нерсе түшүнө алган жокмун чындыгында. Анан менин спонсорум Манаспаев Азамат деген ал Казакстанда турат, ал киши азыр ушундай семинарга барышың керек деди. Бардым. Бирок ошол семинарга барганда менде чындагы мен өзүм издеп жүргөн нерсемди тапкандай болдум да. Себеби дегенде мен базарда отурганымда ар дайым бир нерсе кайталанып бергенде мага жакпайт эле. Баары бир ичимде бир жакшы жашоо элестетип жашайт элем да. Ар бир адам бир жакшы нерсеге умтулуп жашайбыз го. Ушундай эле менде да ушундай кыялдар болчу. Ошол жерде мен өзүмдүн мечтамды таап алдым да, кадимгидей. Мен да ушинсем болот экен да, ар ким өзүн чыгып историясын кантип келип калгандыгын, кандай адамдар иштейт экенин көрдүм. Мен сыяктуу эле адамдар иштейт экен, көрсөмчү. Анан мен дагы ушундай мен семинардан кетип атканда, семинардын аягында өзүмө ушундай сөз менен кеттим. Мен дагы бир учурда ошол сценада болом, ошол сахнада болом деген менде бир гана ушундай мечта пайда болду. Мен биринчи семинарга келгенде. Ошон үчүн жүрөгүбүздү ачып, кулагыбызды ачып уксак, балким биз өзүбүз издеп жүргөн нерсе таап калабыз да. Ошол сиздер үчүн. Анан эми спонсорлорум боюнча айта турган болсом, биздин спонсорлорубуз, спонсор деген биздин жетекчилерибиз ушул бизнесте жол көрсөтүп, багыт көрсөтүп, мындан кийин муну кыласың, андан кийин аны кыласың бизге жол көрсөтүп келаткан биздин жетекчилерибиз азыр учурда Казакстанда. Эгерде бул компанияга кошулуп калсаңыздар, ал кишилерди да көрөсүздөр. Эрбек Бухаршин, Омарова Майра, Сауле Байкенова, Азамат Алтынай Манаспаева. Ал кишилер бизди эмнеден баштады? Алояны алып, же болбосо аркаңан бир адам жазып, андай нерсе айткан жок. Касым экөөбүздү отургузуп туруп, биринчи баштаганыбызда экөөң отуруңун ал жерге деп, дагы экөөбүздү отургузуп туруп, эртең менен турасың, Жаңылга мен сага жакшы үйлөнгөн экенмин, сен аябай сулуусуң, сен аябай ушундайсың деген сөздү айтасың деди. Мен аябай кубандым да, жакшы эле келип калыпмын да, жакшы экен депчи. Бирок сен сүйүнбөй тур, бирок сен да ошентип айтышың керек деди да. Бизге действительно кыргыздар, кыргызбыз го. Анан эки үч жыл үйлөнгөндөн эки үч жылдан кийин бизде андай сөздөр чыкпай калат го да. Бизге ошол нерсе кыйын болду. Себеби дегенде адам бирөөгө үйрөтүш аябай